отурган, жашоосу оңолгусу келген адам эки нерсе кылбасын дейт. Ошонун бирөөсү бүгүн эмне кылып аткан, аны эртең эмне кыларын эч ким айтпасын деген. Бизнес идеяңдын баарын, жашооңдо эртең эмне кылсам деп атасың, ошону бирөөнө да айтпаш керек. Керек болсо аялыңды жакшы көрөрүңдү, бала ушундай бир бизнестен баланча пайда тапканыңды, дагы бир немелериңди, үй бүлөңдү бактылуу жашап атканыңды, телевизор алганыңды, холодильник алганыңды, машина алганыңды эч кимге айтып кереги жок. Такыр айтпагыла бул нерсени. Бир да адам сенин сырыңды билбей эле койсун. Үйүңдүн ичине эмне келип атат, кандай десе, бүттү субхан. Шариятыбыз ушундай да, эшиктин алдына келип турасың. Сен жөн эле үйгө киргизе бербейт. Ой, кел, чай ич деген нерсе ал болбойт ал. Ассаламу алейкум арабзан. Кээ ой, мындай нан ости деген сөз, мындай бир нанды алып кел, алдыңа нанды бер. Ошо остип чыксын, кур кетип калбасын. Ушундай эле нерсе. Бияка кошунанын үйгө барсаң, эшиктин алдынан ары киргенге акың жок. Акың жок аяктан ары киргенге. Эмне үчүн ал кайдан билесиң эмне болуп атканын? Ошон үчүн бийик дуалдар салынат. Жашооң субханалла эмне болуш үчүн. Bir sahaba Peygamber'e ilap geldi, o ya Resulullah ben takır gedeyçilikten bu ümmeti alba koydum. Dese Peygamber sen dual kurdu odat. Dual jasa. Bayağı dual jasadı. Bir neçe oradan Peygamber Resulullah jaşoğanda olup kalsa ya Resulullah jaşoğun oldu dedi. Kudayga şükür dedi. Gördüm qanday nerse. Senin aşkeri olup turgan bolsa hiç kaçayım olmaydı. Ошо себептен жанакындай бир өзүңөрдүн жашооңордо эбилер салат жасап атса деле кое берет де, статустун көрөсүң, бүт Instagram биременен бардыгындачы. Бүт ушундай бир көлдөй салып жүрөт, тияктей салып жүрөт, машинесинин жанында түшөт дене. Ушундай бир бактылуу эле көрсөтүп берет да. Анан кийин андай нерсе канча кишиде жок. Мен көп жанагындай боюнда бар аялдарга айтам. Балдарыңар азыртана ДЦП болуп, жанандай төрөлүп атканда жана аутист болуп калышын каалабасаңар, анда балдарыңар курсагыңда жүргөндө ошону тартпа. Шарият эмне үчүн кенен кийсин дейт. Мындай эми айла жок, кенен кийиз албай калдык. Көп аялдардын бар эркектин шымын, эркектикин кийип алды го. Бул деген ушундай чоң нерсе. Азыркы заманда баласыздык деген ушундай чоң бир ушундай бир көйгөйгө келгенбиз биз. Бала таппагандар абдан көп. Эркекте аялда. Бөтөнчө аялдарда эркектин гормондору көбөйүп кеткен. Алымдар айтат, эмне үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эркекке окшош жүргөн аялды, аялга окшош жүргөн эркекти каргыш калган. Анткенсе бул чоң нерсе экенди көрсөтчү. Аял кийси кимге окшош жүргөн болсо, ошонун гормону көбөйүп кетет экен. Эркек окшош жүрүп атышат, эркектин гормону көбөйүп кеткен дагы ошо менен көпчүлүктөр балалуу болуп аткан андан көп. Биздин заманда ушундай нерсе аябай көйгөй бул. Эми караңыз, ошол субханалла, ошол жана ичимде эмне үчүн кененирээк кийди? Жок дегенде, жана балалуу болуп турган боюнуңда болгон кезде кененирээк кийгин. Анткени балалуу болбогон абдан көп. Сенин курсагыңды көрүп алып, ушундай бир мечтать эткен аял көп. Акчаларын чыгарып алып, мына заработали деп, монда акчаларды 1000 сом, 5000 сом, бир миллион доллар меткенс бир 20000 сом деле көрсөтүп берет го кийбирлерчи. Эми ушунча даражада субханалла, эмнекен болбойт андай нерсе. Катылыш керек бул, жашырылыш керек. Эч качан субханалла эч кимге айтпаш керек. Ушундай нерсе керек болсо, жанагындай жарыя кылбаганга аракет кылыш керек. Бүт нерсе сыр болгон жакшы болот. Кийип аткан кийимиңен бери. Анткени ал сеники. Ошол сенен бирөө жакшылыкка жыргап атат, бирөө болсо ошо жакшылыкка жетпей жүрөт. Кээ бар эми көрүп атабыз. Мен үй алдым десе канчасы үй алган эмес. Анан кийин айтат, молдоке дейт, ушу үйгө киргенден бери жыргабай койдум. Ушул аялды алгандан бери жыргабай койдум. Ушу күйгө тийгенден бери жыргабай койдум. Ушу балам карал жолтой болуп калды окшойт. Ушу төрөлгөндөн бери артка кеттик. Бүттүлү безин. Ал жерде баланын дагы, үйдүн дагы, машиненин дагы теч кана тиешеси жок, аялдын да тиешеси жок. Эмне үчүн дегенде, сен ошонун бардыгын тең уже давно канча көзгө тийгиздирип салгансың. Ушундай нерсе тура акса калгандай дейсиз. Илгери бар эле ушул нерсе. Жок эле. Демек заман баардык өзгөрүүндө бир сен өзүң жашооңду көрсөтүп калсаң эле адамдар кээ айтат, назависем дейт бирөөчү. Назависем дейт. Ооба уже бүттү Кудай буйрса, эртең онкология деген оору, ассаламу алейкум. Өзүң эшиңдин алдына кантип кирип калганын билбей каласың. А көз түйүүдө эң биринчи онкология деген оору болот. Мастопатия деген жана эмчек оорулар кечирип калган, көөдөн оорулар менен канчасы кестирип атат. Канча эркектер субхана баштары ооруп, эмне кыларын билбей жер сүзгүлөп жүрөт. Мына ушунун бардыгы тең ушу сен өзүңдүн сыр боло турган нерсең ачып, элге көрсөтүп салган себебинен. Биз дайыма мындай айтып атабыз да, шариятта бир чеги бар анынчы.
Эми ошо чегине келдим дагы акырында демесе тип дарыгерлик жагына келип такалат баардык нерсе. Ар бир нерсе мисалы тил илиминде өзүнчө, фыкык илиминде өзүнчө ушун бөлүп келет дагы аны акырында дарыгерлер айтат. Моунун момунт болгон себебинен ушул жашоодо оорук алып келди. Бул жер момунт ушунду алып келди деп туруп, анан жолун та ошол жерге алып келип айтып берет. Биз ошону акыркысын айтып келип айтып атабыз силерге. Эгерде шариатта негизине отурган болсо, анда башкача бул минт деп коет. Бирок оору жагына келгенде кээ бирлер да сага көз тийген экен. Бул жер мындай болгон экен, мага кайсы көз тиет дегендер. Бушу мага тиймек беле дегендер. Жок, кечирип кой субханалла. Демек эмнекен сыр сакташ бул ар бир мусулманга важип. Милдеттүү түрдө үй бүлөңдө болуп аткан сен бардыгын жашаганга аракет кылыш керек. Тигини ой эмне болуп атканды билбейсиң дейт да. Карасаң балдары сонун каары чыгып калган, балдары сонун чыгып калган, машалла. Эчтеке билинбей жүрүп балдар дамбылда чыгып калган. Ушундай бир чоң боймо болуп калган. Карасаң сонун жашоодо жашап аткан. Анткени себеп аныгын эч ким билчү эмес. Сен 1 сом тапсаң деле Instagram, 2 сом тапсаң TikTok, 5 сом тапсаң YouTube'да жүрүп калгансың да. Ошондой нерсе бүт жашылыш керек субханалла. Бул сыр жашылган болсо, сенин кулуң ачылган болсо, сен сырдын кулусуң. Ошо сенин Азирет Али ушуну айтат. Анткени артыңардан катуу оорутуучу балелер жана көпкө созулуу иштер бар экен. Унутпагыла ушуну сен кылсаңар деп атат. Демек, катуу оорулар жана кимде экен аркада бир балелер келет деп Азирет Али радиаллаху анху айткан экен тугана. Ачыгы мынакей. Анын аркасында артында катуу оорутуучу бале бар. Анда жана көпкө созулчу сыноо иштер бар дейт. Келгиле иншалла ушул нерсеге бекемирээк көңүл буралы, машалла жашообузду оңдойлу. Эртең Кудайдын алдына барган жооп беришти келгенде өтө оор болуп калбасын. Ниеттерибиз туралайлы, машалла. Алла ыраазы болсун, субханалла. Жашообуз туралайлы.